Бюджеттик тармактын айрым кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 28 майда кол койгон. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана билим берүү тармагында эмгектенген кенже жана техникалык кызматкерлердин айлыгы 20%га чейин көтөрүлөт. Бул айлыгы жогору кызмат орундарына тиешелүү эмес, мындан сырткары мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген жеңил унаа айдоочуларынан тышкары кенже тейлөөчү кызматкерлердин коэффициенти дагы 20%га чейин көтөрүлөт. Ошол эле деңгээлде куралдуу күчтөрдө жана башка аскер түзүмдөрүнүн жалданма жана жарандык персоналы үчүн колдонулат. 1-июндан тартып мамлекеттик кызматкерлер макамына ээ болбогон кээ бир категориядагы кызматкерлердин коэффициенттери дагы теңдештирилет. Ал эми 2026 ушул категориядагы кызматкерлердин эмгек акысы 50%га чейин жогорулайт. Саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган бөбөк катталгандыгын тастыктады. Окуя тууралуу кечээ депутат Элдар Абакиров жогорку кеңештин жыйынында айткан соң маалым болгон. Бул боюнча 12 адистен турган комиссия түзүлүп, министрлик төмөнкүлөрдү билдирди. Бала 2020 күйүк алып дарыгерге кайрылган, андан кийин 4,5 жылдан бери ар кайсы ооруканага кайрылып келген. ВИЧ инфекциясын жуктуруп алганы 2024 аныкталган. Медициналык документтер бала барган ооруканада колдонулган каражаттар текшерилген. Бөбөк менен байланышта болгон 600 адам текшерүүдөн өткөн. ВИЧ эч кимден чыккан эмес. Тилекке каршы 2020 бөбөк менен кошо дарыланган 5 бала пандемия маалында чарчап калгандыктан аларды текшерүүгө мүмкүн болгон эмес. Ошол эле маалда ВИЧти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордо алардын маалыматы жок. Комиссия ВИЧ инфекциясы бөбөккө ийне сайган маалда дагы жугуп калышы мүмкүн деген божомолду койду. Ал учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатат, абалы канааттандырарлык. Кече Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде окуу жайдын 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Бул тууралуу окуу жайдан билдиришти. Улуттук университеттин күнү аталган иш-чара Жусуп Баласагындын эстелигине гүл коюу менен башталып, мамлекеттик гимн жаңырып расмий ачылды. Андан соң коонун тарыхы, жетишкендиктери жана келечекке багыттары камтылган даректүү тасма көрсөтүлдү. Россиянын президенти Владимир Путин Евразия экономикалык биримдигинин күнү менен Беларустун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Армениянын президенттерин куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Ал куттуктоосунда Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер динамикалуу жана натыйжалуу өнүгүп жаткандыгын белгиледи. Жалпы рынок түзүлүп, товарлардын, кызматтардын, капиталдын жана жумушчу күчтөрдүн эркин жүрүшү камсыздалды. Мындан тышкары, укуктук жөнгө салуу системалары шайкеш келтирилип, экономикалык жана долбоорлор ишке ашырылууда деп жазылат анын куттуктоосунда. Путин бул багытта кызматташтык мындан ары дагы тереңдеп, Евразия чөлкөмүндөгү тынчтык жана элдин жыргалчылыгы үчүн мындан ары дагы ар тараптуу конструктивдүү кызматташуу бекемдей тургандыгын белгилеп кеткен.